А'уду биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бердугандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Бул окуяны түркиялык жигит айткан эле. Мен аны аябай жакшы көрчүмүн. Ал өзүн тыккан, таза алып жүрчү. Бир иш кылса майын чыгара аткарчу. Келбети келишкен, сулуу, аз сүйлөгөн, бирок кекетип сүйлөгөн жигит эле. Бир кемчилиги намаз окубайт эле. Мен анын жүрөгүн исламга ойготуу максатында ар дайым ага намаз, дин жөнүндө көп айтаар элем. Өзүң билесиң, мен жашыл түстү аябай жакшы көрөм. Менин бир жашыл шымым, кызыл көйнөгүм бар. Мен аны ушунчалык жакшы көрөмүн, аны аялыма күндө түктөтөм. Эгерде намаз окусам шымым бүктөлүп бырышып калат. Мен аны каалабайм деп, болбогон эле шылтоону айтып, кутулуп кетээр эле. Бирок ошол шылтоону себеп ордунда көргөнмүн. Чынында анын жашыл шымы жана үстүндөгү кызыл көйнөгү өзүнө жарашып турар эле. Бир күнү мечитке келсем, жанагы жигит эң биринчи сапта экен. Мен таң калдым. Шымынын бырышып калуусунан чочулап мечитке келбей өткөн адам бүгүн мечитте. Эхе, келдиңби? Өмүр бою жашыл шымыңды шылтоо кылып мечитке келбей бой көтөрөт элең. Акыры келипсиң да. Бүгүн мен сени ушул жерде көрүп турамын. Ал эч унчукпайт эле. Себеби ал жашыл кездемеге оролуп, таабытта жатар эле. Бул окуянын ичинде чоң үлгү бар. Өзүн мусулманмын деп эсептеген ар бир адам бир күнү болбосо башка күнү сөзсүз мечитке келет. Урматтуу мусулман бердугандар, бул окуя бизге сабак болсун. Өзүбүз сүйгөн түстөгү кепинге оролгонго чейин адамдар аркылуу эмес, өз каалообуз менен мечитке каттап туралы. Белгилүү орус жазуучусу Александр Сергеевич Пушкин өз сөзүндө намаз оку, сага намаз окубастан алдын деген эле. Балким акыл калчап ойлонорсуңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.